Көңүл буруңуз. Россияга барган ар бир эмгек мигранты каттоого турууга милдеттүү. РФ мыйзамдарын сактап, таза документ жасатып, өзүңүзгө сак болуңуз. Саламаттыгыңыз үчүн да медкарта талап кылынат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыз. Ининен СНИЛС, медкарта, перевод паспорт, кара тизмеден текшерүү, ОМС, медкнижка, трудовой договор деги эле бардык документ маселесинде сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ишенимдүү адистерге кайрылыңыз. Байланыш номерибиз +7909 993 46 44. Нурсултан менен байланышыңыз. Орусияда катталган жол кырсыкта кыргыз жараны каза болду. Орусиянын Челябинск-Троица жолунда катталган жол кырсыкта 51 жаштагы кыргызстандык аял каза болду. Бул тууралуу маалыматты Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматта кырсык 29 мартта Челябинск-Троица жолунун 93-чакырымында болгону айтылат. Кырсыктын кесепетинен 51 жаштагы кыргыз жараны алган жаракаттан улам ошол жерде каза болгон деп жазылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугу каза болгон жаранын жакындары менен байланыш түзүп, тийиштүү консулдук укуктук жардам көрсөттү. Учурда маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү маселеси каралып жатат. Булак суу беркежи. Санкт-Петербург шаарынан 400дөн ашык мигрант депортация болот. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан миграциялык мыйзамдарды бузууга айыпталган 400дөн ашык мигрант депортация болот. Бул тууралуу аталган шаардын сотторунан маалымат кызматына таянуу менен орусиялык басылмалар жазышты. Жазылган маалыматка караганда 25 марттан бери сотторго миграциялык мыйзамдарды бузуу иштери боюнча 584 материал келип түшкөн. Анын ичинен 515 иш каралган. Соттордун чечимине ылайык 418 тартип бузган адамга айып пул салынып, өлкөдөн мажбурлап чыгарылат. Дагы 48 мигрант айып пул төлөп, өз алдынча өлкөдөн чыгып кетиши керек деп жазылат маалыматта. Булак суу беркежи. Путин жаңы аскердик чакыруу тууралуу жарлыкка кол койду. Свобода радиосу Орусиянын президенти Владимир Путин 1 жылдык жазгы аскердик чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгонун жазды. Маалыматка караганда аскерге чакыруу 1 апрелден 15 июлга чейин созулат. Бул аралыкта аскерге 150 000 адамды кабыл алуу пландалып жатат. 1 январда күчүнө кирген жаңы эрежеге ылайык армияга 18 жаштан 30 жашка чейинки курактагы жарандар чакырылат. Буга чейин аскерге чакыруу курагынын жогорку чеги 27 жаш менен чектелчү. 2023 жылдын декабрдын аягына чейин 27ге толгон орусиялыктар аскерге алынбайт. Орусиянын башкы штабы буга чейин аскерге милдеттүүлөр Украинадагы согушка тартылбай турганын билдирген. Расмий маалыматтар боюнча буга чейинки күзгү чакырууда 130 000 адам армияга чакырылган. Орусия Украинага кол салгандан бери орус өкмөтү тиешелүү мыйзамдарга бир катар өзгөртүүлөрдү киргизген. Аскер комиссариатына чакырылып, бирок келбегендерге айып пул 10 эсеге 3000 рубльдан 30 000 рубльга чейин көбөйтүлгөн. Түрмөлөр менен колонияларда жазасын өтөп жаткандар үчүн да атайын аскердик каттоо режими киргизилген. BBC жана Медиазона басылмасы биргелешип, Украинада согуш башталгандан ушул убакка чейин кеминде 49 281 орусиялык аскер мерт болгонун аныктаган. Набыт кеткендердин 5908-и мобилизацияга тартылгандар, 8887-си абактан согушка жөнөтүлгөндөр, ал эми 6434-ü ыктыярчылар болуп чыккан. Булак Азаттык. Израилдин борборунда миңдеген адам митингге чыгып, эки талап койду. Тель-Авивде өкмөткө каршы митингдер өтүп, кеминде 10 адам кармалды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Наразычылыкка чыккан миңдеген адам Израилде мөөнөттөн мурда шайлоо өткөрүүнү жана 176 күндөн бери Газа тилкесинде барымтада кармалып тургандарды бошотуу боюнча тез арада келишим түзүүнү талап кылышты. Полиция Тель-Авивде өкмөткө каршы митингде башаламандык жаратып, барымтадагыларды бошотууну талап кылган 10 адамды кармаганын билдирди деп айтылат. Times of Israel басылмасы жазган маалыматта. Полиция билдиргендей, айрым демонстранттар коомдук тартипти бузуп, күч түзүмдөрүнүн өмүрүнө коркунуч келтирген. Акцияга чыккандардын 200-дөйү полициянын тосмосунан ашып өтүп, өлкө премьери Биньямин Нетаньяхунун
Иерусалимдеги резиденциясынан 90 метрдей алыстыкта митинг кылып жатканы айтылды. Акыркы жумаларда Израилде өкмөткө каршы митингдер кайрадан башталды. Ага көбүнчө соттук реформалар себеп болчу. Наразычылыктар 2023 жылы Хамастын чабуулунан кийин басаңдап калган. Булак Спутник KG. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024 жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм, ушунун кыйналганын көрүп түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да айылдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.